уюштурулган кылмыштык топтун мүчөлөрү Россия Федерациясынан биз тааныбаган, биз билбеген кылмыштык топтун мүчөлөрү азыр Ош областынын аймагында жарандарды, ишкерлерди коркутуп аткандыгы боюнча маалымат келип түшүүдө. Миң 1918 5 октябрь күнү революциялык тартиптик эрежелерди сактоо, бандитизм менен күрөшүү жана кылмыштуу мүнөздөгү кылмыштарды иликтөө максатында Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын кылмышкерлерди иликтөө бөлүмүн уюштуруу жөнүндө жобосу кабыл алынган. Ушул документ Совет милициясынын кылмышкерлерди иликтөө кызматынын түзүлүшүнө юридикалык негизи болуп саналган. 1918 жылдын 6 октябрында Жумушчу дыйкан милициясынын башкармалыгынын курамында кылмышкерлерди иликтөө борбордук башкармалыгы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө кызматы 1924 жылы 5 октябрда түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын өз алдынча составдык бөлүгү болуп эсептелет жана оперативдүү кызматтын курамына кирет. Анын негизги милдеттери кылмыштуулук менен күрөшүү маселелери боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча облустардын жана Бишкек, Ош шаарларынын ички иштер башкармалыктарына уюштуруу методикалык жетекчилик жүргүзүү, кылмыштын бетин ачуу, кылмышкерлерди издеп табуу, алдын алуу иштерине комплекстүү практикалык жардам көрсөтүү, жаш жетелектердин арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, өспүрүмдөрдү кылмыштуу жана башка укук бузуучу иштерге тарткан адамдар менен күрөшүү боюнча оперативдүү издөө иш-аракеттерин жасоого багытталган уюштуруу, тактикалык иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. Кыргыз Республикасынын аймагындагы болгон кылмыштарды аныктоо, бетин ачуу жана токтотуу боюнча оперативдүү издөө иш-аракеттерин жүргүзүү жана башкалар. Ушул кызматтын курамында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди иликтөө кызматы түзүлгөн. Ош округунда кылмышкерлерди иликтөө кызматын 1925 жылы 1 майдан уюштуруу иштери башталып, 22 май күнү толугу менен түзүлүп бүткөн. Алгачкы Ош округдук кылмышкерлерди иликтөө кызматынын башчысы болуп Төрөкул Кудайбергенов дайындалган. Төрөкул Кудайбергенов Ош округдук кылмышкерлерди иликтөө кызматын 1924-27 жылдары аралыгында башкарган.
Андан кийинки жылдардагы кылмышкерлерди иликтөө кызматынын жетекчилерин тактоо архивдик документтер сакталбай калгандыктан мүмкүн болгон жок. Согуштун алгачкы күнүнөн баштап өлкөнүн бардык иш-аракети аскердик коргонуу ишине баш ийген жана бирдиктүү күчүрмөн күчкө айланган. Ошондой тапшырманы аткарууга советтик милициянын салмактуу орду болгон. Согуш башталышы менен милициянын абалы начарлай баштаган. Мыкты кызматкерлер өз ыктыяры менен согушка кетишкен. Өздүк курамдын 25% согушка тартылган. Согуштук абал учурунда милицияга көптөгөн кошумча милдеттер жүктөлгөн. Согуш башталышы менен милициянын сырткы кызматтары, кылмышкерлерди издөө бөлүмү жана БХСС кызматтары 12 сааттык 2 смендик жумуш тартибине өтүшкөн. Эмгек өргүсүнө чыгууга тыюу салынган. Душмандын тылында партизандык отряддарды түзүү, чалгындоочу диверсиялык топторду түзүү иштерине ички иштер органдарынын көп сандаган кызматкерлери тартылган. 1941-жылы октябрь айынан баштап түзүлгөн Атайын диверсиялык чалгындоо тобун даярдоо борбору тарабынан 4 жылдык согуш мезгилинде 212 атайын отряд жана топторду даярдап душмандын тылына жөнөткөн. Бул мезгил аралыгында аталган отряд тарабынан 137 миң аскердик операциялар өткөрүлүп, 87 немецтик фашисттик администрациянын өкүлдөрү жана аларга көмөктөшкөн 2045 душмандын тыңчылары жок кылынган. 49252 жерге коюлган 26779 даана түрдүү үлгүдөгү миналар алынган. Аскердик техникаларды, ок дарыларды, күйүүчү майларды жана азык-түлүктөрдү ташып бараткан душмандын 1415 даана аскердик эшелону жардырылып, жок кылынган. 335 көпүрө, 51 самолет, 21 танка жарактан чыгарылган. Жогорудагыдай эрдиктер үчүн 5000ден ашуу милиция кызматкерлери жогорку мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышкан. Согуштан кийинки жылдары Советтер Союзунун башкы тапшырмасы, анын ичинде Советтик Кыргызстандын чарбачылыкты тынч жашоого ылайыктап кайра куруу болду. Кыргызстанда ири 20 өндүрүш объектилеринин курулушу башталды. 1945-60 жылдар аралыгында 59 завод, фабрика, 46 цех жана тилкелер оңдоп түзүлдүрүлгөн. Курулушка тартылган жумушу күчтүн көпчүлүгү абакта мөөнөт өтөгөндөр болгондуктан милиция кызматкерлерине эки эселенген жүк жүктөлгөн. Ошол эле учурда социалисттик менчикке кол салгандар менен аеосуз күрөш жүргүзүшкөн. Кыргызстан эгемендик алган 1990-жылдардын башында кылмышкерлерди издөө кызматы мурда кезиктеген кылмыштуулуктун түрлөрү менен бетме-бет кезигишти. 90-жылдары баягы Союз таркагандан кийин ошол мезгилдерде мен уже ушул оперативдик кызматтардын жетекчиси болуп жетектеп иштеп калдым. Ошол мезгилде биздин уже ушул багытта иштеген иштердин проблемалары башкача болду да. Кылмыштын түрлөрү көбүнчө оор кылмыштарга өттү. Мындай оорлуктардан баягы каракчылык, баягы грабеж ушулар көбөйдү. Анан барган сайын адам өлтүрүү, анан өтө мындай катуу мындай жестокий деп айталы ушундай убийстволор, мыкаачылык, өзгөчө мыкаачылыкты өлтүргөн ушундай кылмыштар пайда боло баштады. Стат данныйды ала турган болсок, 90-жыл менен 2000-жылга чейинки кылмыштарды салыштырсак 5 эсеге кылмыш өсүп кеткен. Бул ошол жалпы мамлекетке терс таасири тийген факторлордун бири болгон. Бул өнүп мамлекет өнүп өсүшүнө түздөн түз тоскоолдук берген бул ошол уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү жана Крим чөйрөнүн идеологиясы менен жашаган дүйнө болгон булчу. Ошол кезде кылмыш дүйнөсү менен тике көзүнө тике карап күрөшкөн бул ушул уголовный розыск кылмыш иликтөө кызматынын кызматкерлери болгон. 1999-2000 жылдары Баткен коогалаңында аталган кызматтын кызматкерлери сыртта карап турушкан жок. 2005-2010 жылдардагы саясий окуялар учурунда трансулуттук уюшулган кылмышкерлер менен аеосуз күрөш жүргүзүлүп жатты. Ал эми 2010-жылы ошол уголовный розыскын кызматкерлери менен биргеликте ушу Ош областынын Ош шаарынын аймагына атайын бир диверсиялык уюшкан экстремисттик топ десем жаңылышпаймын. 40тан ашуун бир 10га жакын топ түзүлгөн. Ар бир топто 4төн 5тен алардын көпчүлүгү эле биздин Ош областынын Кара Суу районунун Ош шаарынын
жашоочулары, бирок ошол кезде кылмыш жоопкерчилигине тартылып, издөө жарыяланган. Жана ошо июнь окуясында элди жараштыруу процессине каршы тургандар болгон. Жыйынтыгында эч кимге кол салышка үлгүргөн жок. Убагында алдын ала маалымат алып калып, 6 автомат Калашников үлгүсүндө автомат алынган, бир СВД снайперский, андан тышкары бул баягы дистанциялык мындай аралыкта жардыруучу баягы подкраску аммиачный селитралар. Бул мындай атайын окуудан өтүп келген сыяктуу да, атайын баягы террорчулук окуудан өтүп келген сыяктуу болуп даярданышкан. Бирок 7000 ок-дарылар алды. 1975 жылдан баштап Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүн жетектеп келген кызматкерлерге токтоло кетчү болсок, Төлөнов Юсупалы, Султанов Ергеш, Нурматов Базарбай Нурматович, Ботаяров Миркамил Абдыкарович, Закиров Чолпонбек Асанкулович, Алымбеков Бактыбек Мадамбекович, Исмаилов Сагымбек Сардарбекович, Алиев Уран Маматканович, Канзаманов Курбанбек Токтошевич, Манасов Абдукапар Халилович, Сыргаев Равшан Дусматович, Асанов Курсан Сатарович, Охунов Кудратилла Маджитович, Төлөнбаев Бакыт, Нурдинов Малик Абсаматович, Исахов Бакыт Үсөнович, Азизов Шермамат Чекирович, Акбаров Оролбек Абдималикович, Акулиев Адылбек Абдиназарович, Джунусов Шавкатбек Жусупович, Жаамбаев Нурлан Сатваевич, Казыбеков Орумбек Казыбекович. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги, милициянын полковниги Малик Нурдиновдун жетекчилиги астында аталган кызмат 2019 жылдын 1 январынан тартып күчүнө киргизилген жаңы кодекстер боюнча иш алышып барышууда. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана уюштурулган кылмыштуулукту билиндирүүдө аталган кызмат бир топ ийгиликтерге жетишишти. Башкармалыктын башчысынын орун басары, милициянын подполковниги Орол Акбар башында турган криминалдык милиция кызматкерлери Ош облусунун аймагында өз багыттары боюнча 2019 жылдын 8 айдын ичинде 1366 кылмыш катталган. Алардын ичинен 1094 кылмыштын бети ачылып, ачылуусу 92%-ды түзгөн. Отчеттук мезгилде Ош облусунун аймагында 123 оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталган. Алардын ичинен 122 кылмыштын бети ачылып, ачылуусу 99,2%-ды түзгөн. 2019 жылдын 8 ай ичинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин базасында атайын каттоодо турган 7 уюштурулган кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармашкан. Ош облусунун аймагында 2019 жылдын 8 айдын ичинде мыйзамсыз сакталган курал-жарактарды, ок-дарылар боюнча 25 кылмыш катталган. Урматтуу ички иштер орган кызматкерлери, кылмыш иликтөө кызматынын кызматкерлери жана биздин ардактуу ардагерлер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн кылмыш иликтөө кызматынын мааракесин белгилеп отурабыз. Бул ар бир эле кызматкердин кесиптик жашоосуна, жөнө дегеле жашоосуна түшкөлө бербейт. Ошондуктан сыймыктануу менен айткым келет, кубануу менен айткым келет. Бүгүнкү күндө кызматкерлерге чыныгы кесипкөйлүктү каалап кетем. Ардагерлерибизге жашоосунда, өмүрүндө ырыскылуу болуп, ар дайым өмүрлөрүн Алла береке берсин. Кесиптик майрам ээлери кылымдардан бери карай кылмыштуулук менен күрөшүп келишкен. Мындан ары дагы күрөшүн уланта беришет. Бар болгула урматтуу кесип ээлери, майрамыңыздар менен.